Ошолор алып келип трубка аркылуу өзүм менен ичпейм да. Бүт дарыларым баары трубка менен кетет. Баардыгы эле трубка менен меники оосу менен эшиктеп келет. Ассаламу алейкум, биздин фонд дагы досу өз ишин улантууда. Азыркы маалда Бишкек шаарында чап жаткан Таалайгүл апабызга жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Апабыз бизге кайрылуу таштаган кезде тамак аштан, ошол кийим кечеден, дары дармектен кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Апабыз биринчи группадагы инвалид. Апабыз тамак ичкенде, суу ичкенде ошол ооз менен эмес, ошол ашказанга түз алып баруу жолу менен, турба болбосо ошол шланги менен суу ичип, тамак ичип, азыркы күндө күн өткөзүп келүүдө. Апабыз азыркы маалда ошол жашап жаткан жери кичинекей бир комната. Бул жерде ошол апабыз өзү ошол суюктук тамактарды ичип, келиңиздер апабыздын жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмай тартылап, биргеликте апабызга жаркын келечек тартуулаганга аракет кылалы. Мен майып болгонума 20 жылдан ашты. Ошо 20 жылдан ашып, бош эрекинден бери трубка менен тамак ичип келип атам. Өзүм ошо бутуман дагы ошо отказ берип, бутуман дагы жакшы баса албайм. Ошо көбүнчөсүн ушул үйдө жашайм. Үйдө да эчтеке условия жок, намаз окуйм 5 маал. Дары алып, антибиоткенге дагы неме болуп кыйналып атам. Шартым жок. Ичимен дагы ошо суу агып турат. Анан ошо сууну эптеп неметип алгандан кийин кээде мынтип эле бул жерге печканын түбүнө коюп, кургатып алып, кайра салып ушинтип турам. Ичимен аябай суу агып турат. Трубкамды бат-баттан алмаштырам, ай сайын алмаштырып турам. Бир трубкамдын кымбатыраак турат. Мен көбүнчөсүн заказ менен алдырам. Россиядан заказ менен алдырам. Биякта кымбатыраак. Россиядан акча салып берем. Былтыр жиберишти. Канча сомго? 3000 сомго бир 20 алдым. Аякта кичине арзаныраак болот. А бияктан 500-600 сомдон алып аткам. Бир турба, бир шланги канча убакытка жетет? Бир ай, кээде бир айга жетпей калат, ушундай да. Тамакты кандай коям ошондой болуп калат да. Кээде эсилип кетет, кээде ушинтип, эсилип, үзүлүп калат ушинтип. Аны ошондо алмаштырганга туура келет. Жолдошуңуз жок? Жолдошум жок, балдарым жок, өзүм жалгыз жашайм. Апаңыз бар дедиңиз? Апам бар, апам да оорулуу. 80 жашта, ал тиякта сиңдим багат аны. Ошо анан кийин ошо мага бул ошо тамак аш жагынан, кийим жагынан, анан буерке үй жагынан жардам беришсе, бир комната ичинде условиялары бар, ушундайлардан жардам беришсе жакшы болот эле. Буюрса, чыгып калат, сабыр болуп туруңуз. Ай сайын бирок үйгө мындай квартира деп акча төлөбөйм. Светиме 2,5 миң сомдон төлөйм. Пенсия аласыз, ошо светке кетет 2,5 миң сомдон. 2,5 миң сомду ошо светке төлөп берем. Бул көбүрөөк сорот. Күнү түнү тындырбай сайып коем. Башка кошумча дагы эме аласызбы? Кошумча көмүр алам кээде. Пенсиядан тышкары кошумча? Пенсиядан тышкары кошумча албайм. Жакында эле бирөө ошо бирөө эле баягы карантин убагында жардам беришкен, ошолор неме кылыптыр, анан ошо кече жакында эле ошолор кичине жардам берип кетти. Анан ошо дары пара алам, ошо мына мынтип терилерим дагы мынтип сыйрылат, денелерим баары ушинтип сыйрылат. Муну болсо бул дарыны Кытайдан 5 миң сомдон алдырам дарыларымды. Денелериме сүйкөгөнгө. Денелерим баары тең ушундай сыйрылып, азыр ушундай аябай жаман абалда болуп атам да. Мен көп дарыларды көп колдоном. Дарыларым турат, ошо баягы күнү алдыргам. Алдырганда анын түгөнүп калды, уже кайра заказ берип атам да. 5 миң сомго бир 20 ушундай алдырам. 20-ны алдырып келип, анан ошо экен өтүп. Ошо денелерим мынтип эле моундай болуп эле сыйрылып бүт эле, аркаларыман бери сыйрылып ушинтип. Витамин жетишпейт да, мага ушундай эчтеке неме кылбайм.
көбүнчөсү меники ошо дарыларыма көп кетет да акча. Витаминди толтуруу үчүн, витаминдерди ушул ордун алып келиш үчүн дарылар эме бар экен да? Эми анын капельница жана глюкоза ушундай коет. Анын эми кечки эле дарылар, мен дарыларды аябай көп колдонуп жүрдүм. Дарыларды көп колдонуп жүрүп, ошолке дарылардан дагы кетти окшойт ушуларымачы. Анан кийин дарыларды көп албай калгам. Ошо борелке ушул дарыларды алып атам. Көбүнчөсүн алам мечитке барып дегенде жана черный тимин немелерини ошолорду алып келип ичем. Ошолорду алып келип трубка аркылуу өзүм менен ичпейм да. Бүт дарыларым баары трубка менен кетет. Баардыгы эле трубка менен меники. Оосу менен эчтеке кетпейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу бир туугандар, келиңиздер апабызга колубуздан келишинче жардам берип, ден соолуктун кадырын ооруган жандан сура дейт. Ошол эте бир өзүбүздүн алты саныбыз аман экенин, ушундай ооруп жаткан бир туугандарыбызды көрүп, апаларыбызды көрүп, анан шүгүр дейбиз. Келиңиздер баардыгыбыз ушул нерседен бир аз сабак алып, жашообузга шүгүр деп, анан өзүбүздөн ушундай кыйналып жаткан бир туугандарыбызга ар дайым жардам колун сунуу менен биргеликте жүрөлү.